Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, ардактуу жалпы кыргызстандыктар, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу катышуучулары. Кыргызстаныбыздын ырысына жаралган Кумтөркөн иштей баштагандан бери 30 жыл өтүп, бүгүн мынакей мааракелүү датасын салтанаттуу түрдө белгилеп отурабыз. Биздин экономикабызда орчундуу орунду ээлеп, чоң салым кошкон бул компаниянын 30 жылдыгында жалаң мактоо, куттуктоолор айтылып, маңдайыбыз жарыла кубансак болот эле. Бирок бүгүн кубанычыбыз менен кошо тилекке каршы өкүтүбүз да болуп турат. Мунун себептерин албетте баарыбыз эң жакшы түшүнөбүз. Тилекке каршы кезинде Кумтөр долбоорунун иши Кыргызстандын эгемендик тарыхында чыр-чатак, алдамчылык жана шылуундук менен коштолуп, чет элдиктер менен өлкөбүздүн бир уч аткаминерлерин гана байыткандыктан улам кылым аферасы атыгып, коррупциянын символуна айланып калган эле. Эсимде Кумтөркөнүнө мындан туура 21 жыл мурун 2002 жылы алгач ирет барган элем. Ошондо Кыргызстандын иригениндеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. Ошол күн, ошол убакыттан тарта Кумтөр үчүн, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн улуу күрөшүм башталган. Ошондон тартып, башкы мүдөм, максатым элдин байлыгын элге кайтарып берүү болуп, мал төкмөл саясатка башымды сайып, кандай оор, кандай кыйын күндөр өтсө дагы андан баш тартпай көп жылдык өмүрүм өттү десем болот. 2005 жылы биринчи жолу Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенимде көтөргөн алгачкы маселем дагы Кумтөр көйгөйү болгон. 2010 жылдан кийинки депутаттык ишмердүүлүгүмдө дагы Кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы катары кенди мамлекеттин ээлигине алууга катуу аракет кылдык. Ошол учурда өлкө тагдырын, өлкөнүн экономикасын жаңы нукка бурууга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн эле бизде. Тилекке каршы ошол кездеги бийлик өлкө келечегине эмес, жеке келечегине кам көрүп, алтын мафиясынын сөзүн сүйлөп туруп алды. Кумтөр жок дегенде, ошол 2012 жылы эле мамлекетке өтүп калганда, экономикалык абалыбыз азыр алда канча жакшырып, бакубатчылыгыбыз кыйла мындан да артып калмак. Бирок эч болгончо кеч болсун демекчи, акыры Кумтөр элге кайтарылды, мамлекеттин ээлигине өттү. Айрым саясатчылар үмүтүн үзүп, ишенгиси келбей, куру кыял деп кол шилтеп келген бул иш бүгүнкү күндүн чындыгына айланды. Калың элдин акыйкат койгон талабын орундатып, тарыхый адилеттүүлүктү орното алдык. Компаниянын 40-50 жылдык мааракелеринде Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөт деген ишеничим зор. Анткени биз Кумтөр сыяктуу эл байлыгын элге иштетип, коррупцияга, криминалга чечкиндүү сокку уруп, көмүскөгө айланган бардык каржыларды азыр ушул тапта ачыкка чыгарып жатабыз. Мунун аягына сөзсүз чыгабыз. Жыйынтыктарын көрүп жатасыздар. Айлык акы, жөлөк пулдар эселеп көбөйүп жатат. Өз каражатыбызга кубаттуу, заманбап аскердик техникаларды сатып алып, өлкөбүздүн коопсуздугун бекемдедик. Жаңы мектептер, бала бакча, жолдор салынууда. Бул алгачкы эле мезгилдеги жыйынтыктар десек болот. Кийинки жылдардагы ийгиликтерибиз мындан да артып, таштаган кадамдарыбыз мындан да ишенимдүүрөөк болот. Урматтуу Кумтөрдүн күчүрмөн кызматкерлери, ардактуу маараке ээлери, Кумтөрдүн элге кайтарылышы мамлекетибиздеги жаңылануунун башаты, өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн алгачкы баскычы десек болот. Бул иште сиздердин салымыңыздар өтө зор. Сиздер ошол кыйчалыш кырдаалда, тагдыр чечүүчү тарыхый учурларда алтын казуу иштерин үзгүлтүккө учуратпай, кенди татыктуу иштетип улантып кеттиңиздер. Мындай мээнетти биз ар дайым жогору баалайбыз. Ишиңиздерди ар дайым ийгилик коштоп, жакындарыңыз менен жалаң жакшылыктардын гана күбөсү болуп жүрө бериңиздер. Адал эмгек, ак кызматыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздерде дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Буга чейин айтылып келген Кыргызстан кенди өз алдынча иштете албайт, мындай татаал өндүрүштү алып кете албайт деген куру сөздөргө дагы
татыктуу жооп бере алдык десек жаңылышпаймын. Анткени Кыргызстанда кеништетүү багытындагы жогорку квалификациялуу жана тажрыйбалуу кадрлардын катары жетишип калган эле. Алардын намыскөйлүгүн жана өжөрлүгүн бүгүнкү мааракеде өзгөчө баса белгилеп айтып кетким келет. Учурда кумтөрүшүн 1 мүнөттө токтотпой, алдына коюлган пландарын так аткарып, кенди андан ары өнүктүрүү боюнча стратегиялык максаттарын ыраттуу түрдө ишке ашырууда. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, 32,2 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрүн төгүштү. Таза киреше биздин мамлекеттин пайдасына 371 миллион долларды түздү. Эми мындан ары кумтөр эле эмес, Кыргызстандагы бардык кендерди мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн биз өзүбүз иштетебиз. Албетте, алардан түшкөн кирешелер дагы жалпы элдин керегине, муктаждыгына жана стратегиялык долбоорлорго жумшалат. Кен байлыктарыбызды иштетүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болушун шарттаган улуттук ченемдик актылар жана мыйзамдар дагы кабыл алынганын жакшы билесиздер. Бул актылар мамлекет үчүн дагы, инвесторлор үчүн дагы ыңгайлуу келип, өз ара пайдалуу шартта кызматташуунун негизи болуп бермекчи.